Орусиядагы жол кырсыктан кыргыз жарандары мерт кетти. Күбөнүн видеосу. Россиянын Ульяновск облусунда үрөй учурган жол кырсыктан 14 адам каза болуп, 3 адам ооруканага түштү. Бул тууралуу Россиянын Ички иштер министрлиги билдиргенин РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыгып кетип, автобус менен кагышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктын кесепетинен 14 адам каза болуп, 3-ü ооруканага жаткырылды. Маалымат такталууда деп айтылат Орусиянын Ички иштер министрлигинин сайтында. Ал эми социалдык тармактарда кырсыктын күбөсү үрөй учурган жол кырсыктан Кыргызстандын 18 жараны каза болгонун билдирип, окуя болгон жерден видео жарыялады. Учурда кыргызстандыктар жабыр тарткандыгы боюнча Тышкы иштер министрлигинен такталууда. Ал эми бул окуя боюнча Россиядагы элчилик мындай деп билдирүү таратты. Ульяновск областынын Николаевск районундагы Просковина жана Новопаская айылдарынын ортосундагы М5 Урал авто жолунда жол кырсыгы болгондугу тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматка байланыштуу төмөнкүнү маалымдайбыз. Алдын ала маалымат боюнча окуянын кесепетинен 16 адам каза болгон, анын ичинен 14-ü Кыргыз Республикасынын жараны, 3-өнүн жарандыгы такталып жатат. Алар медициналык мекемеге жаткырылган. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери консулдук укуктук жардам көрсөтүү максатында окуя болгон жерге барышкан. Жогорудагы окуянын бардык жагдайларын тактоо максатында Ульянов районунун укук коргоо жана компетенттүү органдарынын өкүлдөрү менен байланыш түзүлдү. 18 adam keldi içinde. O fura toktop durdu. Toktoganda artık Kamazga sürüp kelip ortada furani topat kırgızlar keldi. Moskva Samara жол кырсыгы катталды туугандар. Кыргыз элим, бардыгыңыздарга сабыр тилейм. Спринтер үлгүсүндөгү машина Moskva Samara жолунда 808 километринде бүгүнкү число 21.08.2022 жыл. Спринтер үлгүсүндөгү машина 17 кыргыз жаранын границага алып чыгып жатып, жол кырсыгы катталган. Дагы бир жол айтам. 808 километринде Пенза Сызран аралыгынын орто ченинде ориентир. Ошондуктан бардыгыңыздарга туугандар сабыр тилеп кетебиз. Менин 2 таанышым бар эле. Азыр тирүү чыккандар да болуп атат арасында. Ушундай КамАЗ үлгүсүнүн ортосунда калып кеткен чоң спринтер үлгүсүндөгү машина. Кыргыз жарандары, кыргыз туугандар, ушу туугандарыңыздарды табышка жардам кылыңыздар. Бири-бириңиздерге жөнөтүп, кыргыз аял карындаштар дагы, эжелер дагы бар болчу, эркек кишилер. Ушул машинаны чыгарган киши дагы аракет кылып, сиздерге ким зонок кылган, ошол аркылуу бардык группаларга таркатып, бул жердештерибиздин туугандарды табайлы. Туугандарыны. Авайларга границага чыкканда 18 кыргыз кырылып калып турмакта. Авайларгачы мындар кыз, эркек бүт баары кырылып калыптыр. Баары тең мөрт кетиптир. Ичинде дагы чыкпай жатат. İçinde kişiler жатат толтура. Кыздар. Buranın başı вообще